Милицияга чалам десем дагы муунтканда. 27 жаштагы Айзада Канатбекованы уурдап өлтүрүүгө шек саналган Замирбек Теңизбаевден кордук көргөн кыз азаттыкка кайрылды. Кыргызстанга Орусиядан 15 000 кишиге жете турган Спутник V вакцинасынын 30 000 дозасы алып келинет. АКШ Оганстандагы аскерлерин быйыл 11 сентябрга чейин чыгарат. Бул тууралуу бир нече америкалык маалымат каражаты жазып чыкты. Саламатсызбы? Сиз бүгүн Азаттыкта берүүсүн көрө баштадыңыз. Алдыда ушул жана башка эл аралык жергиликтүү жаңылыктардан кенен айтып беребиз. Менин аты жөнүм Бакыт Төрөгелди. Коомчулукта резонанс жараткан Айзада Канатбекованы өлтүрүүгө шектелген Замирбек Теңизбаев боюнча жаңы жагдайлар чыкты. 27 жаштагы Айзада Канатбекованы уурдап өлтүрүүгө шектүү Замирбек Теңизбаевдин үстүнөн 2 жыл мурун Бишкектеги Октябрь райондук милициясына арыз жазып, жардам сураган кыз азаттыкка кайрылды. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова окуянын чоо жайы тууралуу айтып берет. 27 жаштагы Айзада Канатбекованы уурдап өлтүрүүгө шектелген Замир Теңизбаевдин үстүнөн 2 жыл мурда мына ушул Бишкек шаардык Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына арыз келип түшкөн. Окуя эмне менен аяктаганын, кайсыл бирине боюнча иш козголуп, ал эмне үчүн жыйынтык бербей калганын суроо үчүн келдик. Азаттыкка эксклюзивдүү интервью берген Айгүл коопсуздугунан улам жүзүн көргөзүүнү каалаган жок. Азыр Айгүл Орусияда эмгек мигранты катары иштеп жашап жүрөт. Ал Айзада Канатбекова анын курбу кызына окшоп эле Замирбек Теңизбаевден кордук көрүп, качып жүрүп акыры анын курмандыгы болду деп ойлойт. Курбу кызымдын үйүнө конокко баргам. Үйдө курбумдун сиңдиси менен отурганбыз. Анан эле бул анын артынан эшикти такылдатып үйгө кирүүгө аракет кылды. Мен чочулап ачпай койгом. Болбой эле эшикти жулуп кирип мени муунтту. Өлтүрөм сени, рожаң противный, 5-чи таштан ыргытып жиберем деп балконго алып чыгып коркутту. Милицияга чалам десем дагы муунтканда. Ошол жерден аны сүрөткө тартып алдым дагы милиция чакырдым. Бул бир күнү бирөөнү өлтүрүп коет деп эле жаттым. Милиция келген. Мен ары жагын түшүнбөйм. Эшиктен качып кеткенби, же аны кармашкан эмеспи, же кое берип коюшканбы белгисиз. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө барып арыз жаздым. Соттук медициналык экспертизадан өттүм. Тергөөчүлөр мени шылдыңдап коюшту. Сен өзүң себепкерсиң. Бул айып пул төлөп коет. Кармалса 1-2 айга эле камалат деп ар нерсени айтышты. Аябай көңүл кош мамиле кылып коюшту. Тергөөчүлөргө айткам, бул оорулуу адам, карагыла муну, издеп тапкыла. Бүгүн мени муунтса, эртең бирөөнү өлтүрөт. Силер адам өлгөндө карайсыңарбы десем, сен өлтүргөн жок да деп жатышпайбы кайра шылдыңдап. Ошондо силер карабасаңар, бул бир күнү бирөөнү өлтүрүп коет дегем. Эгерде архивтерди чукуп чыкса, бул маалыматтардын баары бар. Ушул интервьюдан кийин Бишкектин Октябрь райондук милициясына 2019-жылдын май айындагы окуя боюнча кайрылдык. Айгүлдүн атынан Зайлин аттуу адамдын үстүнөн жазылган арыз, анын негизинде Замирбек Теңизбаевди суракка алуу протоколу, кийин тосмо арыздын негизинде иштин жабылганы тастыкталды. 14 мая 2019 года 2019-жылдын 14 майында Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына З аттуу жаранга чара көрүү өтүнүчү менен арыз келип түшкөн. Арыз ээси Бишкектеги Көк Жар конушунда жайгашкан көп кабаттуу үйдүн батирлеринин биринде З аттуу жаран анын денесине залал келтиргенин айткан. Бул факт Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын каттуусунан өтүп, Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 65-беренеси токмоктоо боюнча сотко чейинки териштирүү башталган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө арыз менен кайрылган жаран сотко чейинки териштирүүнү токтотуу өтүнүчү менен тосмо арыз менен кайрылган. Ушуга байланыштуу жана Кыргыз Республикасынын кылмыш процесстик кодексинин 26-беренесинин 1-бөлүгүнүн процесстен тышкары жагдайлар деген 13-пунктунун негизинде сотко чейинки өндүрүш токтотулган. Досудебное производство было прекращено. 2 жыл мурда Бишкектин Октябрь райондук милициясына жазылган арыз боюнча иш Айгүлдүн курбу кызынын колу менен жазылган тосмо арыздын негизинде жабылган. Айгүлдүн айтымында буга тергөөчүлөр уруксат беришкен. Бул тууралуу курбусу Айгүлгө акыркы ирет байланышканда маалымдаган.
Досума арызды сенин атыңдан жазып бергем. Ошол жердеги тергөөчүлөр досуңуз жок болсо, анын атынан деле жазып кое берсеңиз болот дегенин курбум айтып берди. Бишкектеги көчөлөрдүн биринен 5 апрелде уурдалган 27 жаштагы Айзада Канатбекованын сөөгү 7 апрелде табылды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлагандай, аны урдаган деп шек саналган 31 жаштагы киши кыздын муунду өлтүрүп, андан кийин өзүнө бычак сайып каза болгон. Айзада алагачунун курмандуу болгон Бурлайдан кийинки экинчи кыз болуп калды. Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо 7% чектен өтө албай калган 8 партиянын өкүлдөрү Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын алдына ачкачылык жарыялашты. Алар шайлоолордун жыйынтыгын жокко чыгарып, добуш берүүнү кайра жарыялоону талап кылышууда. Добуш берүүнүн жүрүшүндө байкоо салган Клоп медиа уюмунун өкүлдөрү шайлоо жана референдумга мыйзам бузуулар боюнча маалымат базасын коомчулукка жарыялады. Кененирээк Кундуз Азарбекова айтып берет. Вы нарушаете наше конституционное право выражать свое мнение, свободу. Не трогайте. Рыбалка var. Koyver gerek. Бұл біздің облыс. Мен сілерге сопротивление кылган жокмун. Мен бұл жақта палаткага тийбей келе жатам. Ачкачылык акциясынын катышуучулары Боршайкомдун алдына чатыр тигиле турганын Бишкектин Свердлов райондук администрациясына алдын ала билдиришкен. Бирок митингге тыюу салуу боюнча соттун чечими менен келген милиция кызматкерлери чатырды алып салышты. Кыргызстан коммунисттери партиясынын өкүлү ачкачылык кармап жаткан Амантур Манапбаевке милиция кызматкерлерине баш ийбегени үчүн 3000 сомго айыппулу жазылды. Эгерде мыйзамсыз болсо, буга чейин биз 3 күн бою башында 10 саясий партия, калган 2 күндө 8 саясий партиянын өкүлдөрү митинг өткөзүп атканда эмне үчүн анда ошондо бул мыйзамсыз деп айтышкан жок. Башкы коммунист Исхак Масалиев бул жарандардын конституциялык укуктарын чектеген мыйзамсыз чечим деп билдирди. Өзү ден соолугуна байланыштуу ачкачылык кармаган эмес. Чечкиндүү добуш алдык деп айткан бир да жолу айткан жокпуз. Өзүбүзгө тийиштүү добушту алдык, эми иштей албадык, жакшы иштей алдык, аны мойнубузга алабыз. Бирок негизи добуш берүү сатып алуу жол менен таптакыр жокко чыгарыш керек, кайра шайлоош керек. Акциянын катышуучулары 3 күн ачкачылык жарыялап, андан ары мөөнөтсүз митинг баштааларын билдиришти. Аларга азырынча Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү чыга элек. Клоп медиа уюмунун 3000ге чукул байкоочусу жергиликтүү шайлоолорго жана референдумдун жүрүшүнө байкоо салган. Анын жыйынтыгында өлкө боюнча 800ге чукул мыйзам бузуу катталган. Учурда мыйзам бузуулардын ачык базасы түзүлүүдө. Арыздарды партиялар, талапкерлер, шайлоо штабтары же байкоочулар да берип, базаны толуктай алышат. Участкалык шайлоо комиссияларында тутамдап урнага салуу же болбосо шайлоочуларды массалык түрдө ташып келүү учурлары катталса, биз буларды далилдеп, алардын жыйынтыгын жокко чыгарууга дагы толук мүмкүнчүлүктөр бар. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов мыйзам бузуулар боюнча арыздар каралып жатканын айтат. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына учурда Клоп медиадан, партиялардан арыздар түшүп жатат. Тергөө органдары да өз маалыматтарын бериши керек. Мыйзам бузуулар боюнча бардык арыздар каралып жатат. Биздин 2 майга чейин убактыбыз бар. Эгер мыйзам бузуулар далилденсе, ошол шайлоо тилкесинин жыйынтыктары жокко чыгарылат. Талапкерлерге жаза колдонулат. 11 апрелде Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жана баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча референдум өттү. Ага жалпы тизмедеги шайлоочулардын 37% катышканын Боршайком кабарлаган. Анын ичинен 79% Конституциянын жаңы редакциясын колдоп добуш беришкен. Кундуз Азарбекова, Нурлан Бейшибаев, Азаттык. Кыргызстанга Орусиядан 15 000 кишиге жете турган Спутник V вакцинасынын 30 000 дозасы алынып келинет. Кыргыз тараптын тиешелүү өтүнү үчүн Орусия канаттандырды. Вакцина бюджеттен бөлүнгөн 215 миллион сомго сатып алынууда. Алдыда башка кабарлардын толук топтому менен таанышып алыңыз. Мамлекетке чыккынчылык кылууга шектүү катары кармалган 2 адамдын бири саясатталдоочу Марат Казакбаев, экинчиси МТ аттуу адам экенин 14 апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет расмий кабарлады.
Алар ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында табылган далилдердин негизинде 13 апрелде камалышты. Кыргызстанда Марат Казакбаев саясий эксперт катары белгилүү. Ал буга чейин Кыргыз-Орус университетинин эл аралык мамилелер факультетинде сабак берген. Улуттук илимдер академиясынын экономика институтундагы эл аралык көйгөйлөр бөлүмүндө илимий кызматкер болгон. Кыргыз Республикасынын жарандары Марат Казакбаев жана МТ камалды. УКМК колдонуудагы мыйзамдарды бул кылмышты жасагандыгы үчүн 10 жылга эркиндигинен ажыратуу түрүндө кылмыш жоопкерчилиги каралгандыгы белгилеп кетет. Мында улам материалдар улуттук коопсуздукка байланыштуу болгондуктан кылмыш иш жашыруун болмокчу. Акыркы 1 суткада Кыргызстанда COVID-19 илдетинен дагы 2 киши каза тапты. Экөө тең Бишкектеги ооруканада жаткан. Ушуну менен 2020-жылдын март айынан бери оорудан көз жумгандар 1534кө жетти. Акыркы 1 суткада вирус дагы 240 кишиден табылып, сентябрдан берки эң көп көрсөткүч болду. Жалпысынан илде 90.839 кишиге жугуп, андан 86.313 адам айыкты. Ушул тапта ооруп жаткан 968 бейтаптын 675-нин абалы орто оор, 228 оор, 40 киши өтө оор абалда. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн аялдардын жергиликтүү кеңештердеги 30% квотасы мамлекеттин конституциялык милдети жана аялдардын мыйзамдуу укугу экенин эскертти. 14 апрелде Боршайком Чүйдүн Орок айылындагы окуя боюнча расмий билдирүү таратып, жергиликтүү кеңешке талапкер аялдардын мыйзамдуу укуктарына тоскоолдук болбошу керектигин белгиледи. Аялдар калктын 52%-нан ашык болгонуна карабастан, буга чейин айыл кеңештеринде алар 9%-дин айланасында гана болчу. Чүйдүн Сокулук районундагы Орок айылында айрым эркек талапкерлер жергиликтүү кеңештердеги аялдардын 30% квотасына каршы чыгышкан. Эми чыгарылышты эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. АКШ Ауганстандагы аскерлерин быйыл 11 сентябрга карата чыгарат. Бул тууралуу бир нече америкалык маалымат каражаты бийликтеги өз булактарына таянып жазып чыкты. Ага ылайык Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден 14 апрелде Ауганстандан аскерлерди чыгаруу жагдайлары боюнча билдирүү жасайт. Ушул эле күнү мамлекеттик катчы Энтони Блинкен жана коргоо министри Ллойд Остин да бул чечимди НАТОдагы өнөктөштөрүнө жарыялаары күтүлүүдө. Мындай жол менен АКШ бийлиги 2001 жылы 11 сентябрдагы террордук чабуулдан 20 жыл өткөндөн кийин өз аскерлерин Ауганстандан чыгармакчы. Учурда бул өлкөдө кеминде 2,5 миңдей америкалык аскер бар. Human Rights Watch эл аралык уюму абактагы орус оппозиционери Алексей Навальныйга карата мамилени айыптады. Уюмдун аткаруучу директору Кеннет Роуд саясатчыны түрмөдө атайлап кемсинтип, эркин сындырууга аракет болуп жатат деп билдирди. Алексей Навальный акыркы апталарда абакта саламаттыгы начарлап кеткендигин айтып келет. Ал медициналык жардам көрсөтүлбөй жатканына нааразылык иретинде 1 марттан бери ачкачылык кармап жатат. Абактын жетекчилиги Навальныйдын абалын канааттандырарлык деп мүнөздөөдү. 13 апрелде болсо саясатчы окуу үчүн китеп, анын ичинде мусулмандардын ыйык китеби Куранды бербей жатат деп түрмө жетекчилигинин үстүнөн сотко кайрылды. Кремлдин башкы сынчысы Алексей Навальный 6 жыл мурунку иши үчүн 2,5 жылга эркинен ажыратылган. Казакстандын Тараз шаарында Кордайдагы былтыркы улут аралык жаңжал боюнча сот уланууда. 11 апрелдеги жараянда прокурорлор бул иш боюнча айыпталган 51 адамдын бир бөлүгүн шарттуу жазага тартып, айрымдарын 20 жылга чейин абакка кесүүнү сурады. Мамлекеттик айыптоонун сунушуна Казакстандагы Дунгандар ассоциациясынын төрагасы Хусей Дауров нааразылыгын билдирди. Ал жаңжал маалында өз үйлөрүн коргогон айрым адамдар абакка кесилип, жаңжалды уюштургандар шарттуу жазага тартылганы жатканын Facebook баракчасына жазды. Жамбыл облусунун Кордай районунда былтыр 7 февралда чыккан улут аралык чырдан 10 киши каза болуп, 100дөн ашык адам жабыркаган, ондогон турак жайлар жана машинелер өрттөлгөн. Миңдеген дунгандар Кыргызстанга ал учурда кире качышкан. Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте 14 апрелде улуттук тарыхый инсан Бишкек баатырынын эстелиги ачылды. Расмий иш-чарага президент Садыр Жапаров баштаган коомчулук өкүлдөрү катышты. Өлкө башчы Бишкек баатыр жана ага байланышкан тарыхый окуяларга токтолуп, ал кыргыз жерин баскынчылардан бошотууда көргөзгөн эрдигин белгиледи. Канат Рыскуловдун сюжети.
Садыр Жапаров өз сөзүндө 17-18 кылымдар кыргыз эли душмандары менен кырды бычак түшүп кырылышкан кандуу жана калабалуу окуяларга бай, элдин эс тутумунда терең из калтырган доор экенин айтып, Бишкек Баатыр да эл четинде, жер чегинде жүрүп, эрдиги менен таанылганын белгиледи. Дегеним, ооз-2 жана документалдык булактарга караганда Бишкек Баатырдын сөөгү жашырылган жерге оболу төбөсү ыраактан көрүнгөн күмбөз тургузулса, кийин соңунда Пишпек ата коргоон аталып кеткен ал жер калк сыйынган жайга айланып, тегерегине акырыңдап эл уюп, отурукташкан журт байырлап, ушул процесс токтобой уланып жүрүп олтуруп, акыры чоң шаар калыптанды. Бишкек кенен улуу 18-кылымда жашаган тарыхый инсан ал кыргыз элинин душмандарына каршы улуттук боштондук кыймылын жетектеген Бишкек Баатырдын эстелиги колодон жасалды. Чүй проспектиси менен Эркиндик бульварына орнотулган эстеликтин бийиктиги 3 метрден ашат. Бишкек Баатырдын эстелиги интернетте ар кандай талкууларга жем таштады. Сиз да пикир бөлүшүңүз. Кадырман көрөрман, ушу менен бүгүн Азаттыкта берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Эфирде жаңырган бардык макала баяндарды Азаттык Чек.org сайтына кирип, кенен окуп туруңуз. Андан тышкары биздин социалдык тармактарда жазылып, кабарлардан кабардар болуп туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бакыт Төрөгелди иштедим.